Жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу боюнча айыл өкмөтү эки кыжап даярдаганбыз. Анын бирөөсү түнкү көчөдө түнкү жарык кызматын жакшыртуу, экинчиси мектепке чейинки билим берүү кызматын жакшыртуу. Ошолдо биринчисинде түнкү көчө жарыгын жакшыртуу кызматын 554.587 сом болгондогу ал эми өздүк саным 64.000 сом болгон. Бул 2,5 километрди түздү. Бул 1 километр Мукур айылында, 1,5 километр Өлөтүм айылында. Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемесин ачууда 3,83 миң сомдук кыжап жазылып, анын 2,83 миңи имаратты оңдоп түзөөгө кетти дагы, 1 миллиону ал эми айыл өкмөттүн 400 миң салым менен 1 миллион 400 миң эмерек менен идиш аяк төшөнчү орун мебелдерине кетти. Ушу менен биз эки детсатты толук керектүү материалдык базасын чыңдап, даярдап, андан кийин 50 орунду жана 60 орунду эки детсат ачтык. Ошондой эле азыркы учурда мынакей Өлөтүм айыл өкмөтүндө дагы мына бала бакчанын иши менен да таанышып жүрүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй абдан кызыктуу болуп атат. Союз МСУга ушуну уюштуруп аткан Бакыт Ибраимовичке дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Талас облусунун айыл өкмөттөрүнүн атынан мындай тажрыйба алмашуулар бат-баттан болуп турса, биздин Кудай буйрса Кыргызстаныбыздын айыл өкмөттөрү, айыл аймактары өнүгүү өсөт деген ойдобуз да.